Нарын шаарындагы Арстанбек Буйлаш уулу атындагы номер 8 орто мектебинин кыргыз тили мугалими Чолоева Перизат Исаковна. Саламатсыңар балдар, кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы үнсүз тыбыштардын бөлүнүшү. Сабагыбыздын максаты үнсүз тыбыштардын бөлүнүшү тууралуу маалымат аласыңар. Ар түрдүү тапшырмаларды аткаруу менен үнсүз тыбыштарга мүнөздөмө бересиңер. Алгач өтүлгөндөрдү кайталап алсак. Биз өткөн сабактарда кыргыз тилинде 14 үндүү тыбыш бар экенин билгенбиз. Ошондой эле үндүү тыбыштар тилдин абалына карай, жоон жана ичке, эриндин катышына карай, эриндүү, эринсиз, жаактын ачылышына карай, кең, кууш, үндүн созулушуна карай, кыска жана созулма болуп бөлүнөөрүн үйрөнгөнбүз. Балдар, үндүү тыбыштарды айтканда, өпкөдөн чыгып келе жаткан аба ооз көңдөөнө келгенде тоскоолдукка учурабай эркин чыгаарын айтканбыз. Ал эми айрым тыбыштарды айтканда, өпкөдөн чыгып келе жаткан аба ооз көңдөөнө келгенде тоскоолдукка учурап шыбыш пайда болот. Мындай тыбыштар үнсүздөр деп аталат. Үнсүз тыбыштар үн менен шыбыштын катышына карай төмөнкүдөй болуп бөлүнөт. Жумшак үнсүздөр, каткалаң үнсүздөр, уяң үнсүздөр болуп. Жумшак үнсүздөрдү айтканда, үнгө караганда шыбыш көп катышат. Аларга Б, В, Г, Д, Ж, З кирет. Ал эми үн такыр катышпай, жалаң гана шыбыш аркылуу айтылган тыбыштар, булар каткалаң үнсүздөр болуп эсептелет экен. Буларга К, П, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ч тыбыштары кирет экен. Л, И, М, Н, Ң, Р тыбыштарын айтканда, шыбыш да, үн да катышат. Бирок шыбышка караганда үн басымдуулук кылат. Булар уяң үнсүздөр. Мындан тышкары, жумшак жана каткалаң үнсүздөр түгөйлүү, түгөйсүз болуп бөлүнөт. Түгөйлүү үнсүздөргө төмөнкүлөр келет. БП, ГК, ВФ, ДТ, ЗС, ЖШ, ал эми түгөйсүз үнсүздөр Х, Ц, Ч, Ч. Анда сабагыбызды бышыктап алсак. Сабакты бышыктоо үчүн бир нече тапшырмаларды аткарасыңар. Биринчи тапшырма бул табышмактар экен. Табышмактардын жандырмагын табасыңар. Бул жерге жандырмагында үндүүнү жазгам, ал эми үнсүздөр тапсаңар, жандырмагын туура табасыңар деп ойлойм. Кышында жылдыз, жазында суу. Бул эмне? Экинчи табышмак. Тору тайды жетелеп, тоого чыгам ментелеп, тоодон ыргып мен менен типти кылды желдирем. Бул жерде да үндүүлөр табылган. Үнсүздөрү койсок, табышмактын жандырмагын табасыңар деп ойлойм. Кана балдар, бир аз ойлонуп көргүлөчү. Кышында жылдыз, жазында суу. Бул эмне деген табышмакты баарыңар туура таптыңар деп ойлойм. Азаматсыңар. Бул кар экен. Бул сөздөгү үнсүз тыбыштар К, анан Р экен. Азаматсыңар. Эми кийинки табышмакты карайбыз. Тору тайды жетелеп, тоого чыгам ментелеп, тоодон ыргып мен менен типти кылды желдирем. Жакшы. Бул сөздү да таптыңар деп ойлойм. Бул чана экен. Бул жерде үнсүз тыбыштар Ч, анан Н экен. Азаматсыңар. Анда экинчи тапшырманы аткарсак. Китебибиздин 85 бетиндеги 239 көнүгүнө карасак, белгиленген сөздөгү үнсүз тыбыштарга фонетикалык талдоо жүргүзгүлө дептир. Үлгү боюнча жайлоодогу деген сөз фонетикалык талдоо жүргүзүлгөн экен. Биз болсо кымыз деген сөзгө фонетикалык талдоо жүргүзүп көрсөк. Кымыз 5 тамга 5 тыбыш бар бул сөздө. К үнсүз, каткалаң. Түгөйлүү деп жазып отурбай эле КГ деп жазып койсок туура болот. М там тыбышы үнсүз, уяң.
Уяңдар түгөйлүү түгөйсүз болуп бөлүнбөйт, эсибизде бар болуш керек. Андан кийин з тамгасы үнсүз, жумшак, түгөйлүү зсы. Балдар, бул үлгүнү дептерибизге жазып алабыз. Ал эми азыр болсо 3-чү тапшырманы аткарабыз. Ыкчам тест деп аталат. Тесттин суроосун окуйм. Ал эми силер болсо ойлонуп туруп жообун айтканга, туура вариантын айтканга аракет кылгыла. Кайсы катардагы сөздөрдө жумшак үнсүздөр катышты? А. Нан. Ал. Б. Кат. Топ. В. Биз. Жүз. Экинчи суроо. Уяң үнсүздөр кайсы катарда жайгашкан? А. Г, Д, З, В. Б. М, Н, Ң. В. К, Ф, Ц. Ойлонгула. Балдар, туура таптыңар деп ойлойм. Анда туура вариантын карайбыз. Кайсы катардагы сөздөрдө жумшак үнсүздөр катышты? Демек, В вариант экен. Биз, жүз, Б, З, Ж, З тыбыштары жумшак экен. Анда экинчи суроонун туура вариантын табалы. Уяң үнсүздөр кайсы катарда жайгашкан? Туура варианты Б. М, Н, Ң тыбыштары уяң үнсүздөр экен. Балдар, силер бүгүнкү сабактан үнсүз тыбыштардын бөлүнүшүн биле алдыңар. Ошондой эле бир нече тапшырмаларды аткаруу менен үнсүз тыбыштарга мүнөздөмө берип, тыбыштык талдоо жүргүзүп алдыңар. Үйгө тапшырма Китебиңердин 85 бетиндеги 237 көнүгүүнү карагыла. Бул көнүгүүнү көчүрүп, табышмактын жандырмагын таап, түгөйлөш үнсүздөрдүн астын сызгыла. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла.